Саламатсыңарбы балдар? Сабакка кош келгиле. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Жакшы эс алып турдуңарбы балдар? Анда эмесе жакшы эс алып турсаңар, бири-бирибизди карап жылмаябыз. Балдар, силерге жагымдуу маанай каалайм. Жылмайып алдыкпы балдар? Азаматсыңар. Биз бүгүнкү сабакта балдар бир маанилүү жана көп маанилүү сөздөр жөнүндө өтөбүз. Бүгүнкү сабакта силер бир маанилүү жана көп маанилүү сөздөр жөнүндө маалымат аласыңар. Сөздөрдөн бир маанилүү жана көп маанилүү сөздөрдү айырмалай билесиңер. Сыйкырдуу сөздөрдү пайдалануу менен көркөм сүйлөөгө үйрөнөсүңөр. Азаматсыңар балдар. Балдар, сөз жөнүндө эмнелерди билесиңер? Туура. Сөздүн маанилерин билебиз, балдар. Биз буга чейин сөздүн грамматикалык жана лексикалык маанисин өткөнбүз. Бүгүн биз жеке маанилүү жана көп маанилүү сөздөрдү өтөбүз. Балдар, жеке маанилүү деп бир нерсенин атын билдирип турган сөздөр жеке маанилүү сөздөр деп аталат. Мисалы, адам, шаар, кыш, жамгыр. Ал эми бир эле сөздүн бир нече маанилерин билдириши булар көп маанилүү сөздөр деп аталат. Алар грек тилинен алынып, полисемия дегенди билдирет. Балдар, көп маанилүү сөздөргө төмөнкү сөздөр кирет: көз, кол, борбор, баш деген сыяктуу. Мисалы балдар, баш деген сөзүнүн бир канча мааниси бар. Адамдын башы, айыл башы, тоонун башы, жолдун башы жана суунун башы. Балдар, тема силерге түшүнүктүү болгон болсо, 286 көнүгүүнү иштейбиз. Булар кандай маанилерди берет? Ал эми сабакты бышыктуу алуу үчүн көп маанилүү сөздөргө мисал иштейбиз. Көз деген сөздүн бир нече маанисин жазабыз балдар. Үйгө тапшырма балдар, 288 көнүгүү. Бир маанилүү жана көп маанилүү сөздөрдү бөлүп жазабыз. Сабакка көңүл бөлгөнүңөргө рахмат. Саламатта калгыла балдар.